Allahu Ekber, Allah. 2026 жылдын 2-майында Созак районунун Кызкөл айыл өкмөтүнө караштуу Актоок айылында Созак райондук мусулмандар дин башкармалыгынын хатибияты тарабынан уюштурулган илимий, тарбиялык жана ден соолук өмүр булагы аталышында иш-чара болуп өттү. Ал иш-чарага Созак районунда жайгашкан 8 айыл өкмөт жана 1 шаардын дин кызматкерлери катышышты. Иш-чараны райондун баш имам хатиби Бапанов Мырзакулбек ачып, райондогу жалпы дин кызматкерлерге өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевичтин 54-чү токтому ысырапкерчиликти жоюу боюнча учурдагы диний абал, экстремизм, радикализм жана терроризм, ошондой эле бүгүнкү жаштарыбыз эртеңки келечегибиз деген темаларда кенен түшүндүрмө берип, диний кызматкерлерге жерлерде калкка түшүндүрүү иштерин байма-бай жүргүзүү керектигин баса белгиледи. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Biz Созак районунун Кызкөл айыл өкмөтүнө караштуу Актоок айылындабыз. Кудай буйрса, бүгүнкү биздин диний иш-чарабыз жана спорттук иш-чарабыз Созак районунун дин башкармалыгынын хатибияты тарабынан уюштурулуп жатат. Бул жерде 8 айыл өкмөт жана 1 шаардын имам хатиптери келмекчи. Бул жерде диний иш-чара дегенибиздин себеби бүгүнкү күндөгү диний абал боюнча, диний кырдаал боюнча, андан сырткары экстремизм, терроризм, радикализм боюнча, андан сырткары үй бүлөлүк зордук, зомбулук боюнча, ошондой эле ар түрлүү агымдар боюнча дагы сөз болмокчу. Андан сырткары бул жерде ар кандай сынактар болот. Мисалы үчүн Куран жарыш, андан сырткары азан жарыш, андан сырткары спорттук иш-чараларга волейбол жагындагы киргизгенбиз. Ушул 9 команда келет, 8 айыл өкмөт 1 шаардан. Ошондой эле 10 пара, 20 пара, 30 парадан ар бир айыл өкмөттөн каарыларыбыз келет. Ошондой эле азанчыларыбыз келет. Бүгүнкү иш-чарабыз Кудай буйрса ийгиликтүү өтүсүн. Ошондой эле жыйындыгы, натыйжасы берекелүү болушун Кудайдан сурап кетмекчибиз. Андыктан Аллахым ушул иш-чарабызды ийгиликтүү кылсын, берекелүү кылсын, ошондой эле пайдалуу кылсын, ар дайым эл жерибизде тынчтык, береке пейиз болсун. Андан соң ыйык Курандын 30-20-10 бөлүктөрүнүн окуу сынагына старт берилип, ошол эле учурда диний кызматкерлер арасында волейбол боюнча турнир болду. Аягында азанчылар арасында да азан айтуу боюнча сынак өттү. Бул иш-чарага Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Жалал Абад облусундагы өкүлү Нематулла Ажы Жээнбеков катышып, жалпы дин кызматкерлерге жана сынакка катышып жаткандарга ийгиликтерди каалап, жеке ыраазычылыгын билдирип, батасын берди. Биринчиден, биздин имамдарыбызга автосоркоонун жайып, өзүнүн демөөрчүлүгүн кылып турган калыс экебизге, ошондой эле мына ушул жердеги Кызкөл айыл өкмөтүнүн жалпы имамдарына жана тургундарына, ошондой эле бул жерде кызмат кылып турган эл азаматтарга, апаларыбызга, жеңелерибизге, эже карындаштарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Аллахым ушул айылга өзүнүн рахмат нурларын жагызгын. Мына ушул жерде бүгүн карекелерибиз Куран окуп атышат, азанчыларыбыз азан айтып атат. Ушул айылдан мураттап карылар, аалымдар, дүйнөгө таанылган азанчылар чыга берсин. Баарыңыздардын кылып жаткан ишиңиздерде ийгилик, үй бүлөңүздөрдө тынччылык болсун. Алла Таалам рахмат нурларын жагыза берсин. Аллаху акбар. Иш-чаранын соңунда Кызкөл айыл өкмөтүнүн баш имамы Өмүрбек Ажынын жана айыл өкмөттөгү имамдар тарабынан сый тамак уюштурулду. Ошон менен эле биргеликте сынактын жеңүүчүлөрүнө Актоок айылынын тургуну Темиров Калысбек Жалиловичтин демөөрчүлүгү менен акчалай сыйлыктар тапшырылды. Ошон үчүн баарыңыздарга каерде болбоңуздар тынччылык болсун, ден соолук болсун, амандык, жамандыкты жеңсин деп ошого ниет кылайлы. Дайым Алла колдосун, жолуңарда биз айтат, жашыл жанып турсун деп. Ушундай пейилде колдон келген жардамды баарыбызга берип көмөктөш болуп жүрө берели. Ошондой эле райондогу мыкты дин кызматкерлерге да ыраазычылык каттар хатибият тарабынан берилип, буйруса мындай иш-чаралар мезгил-мезгили менен ар кайсы айыл өкмөттөрдө болоорун Созак райондук мусулмандар дин башкармалыгынын хатиби баса белгиледи. Алла Таала өмүрүн узун, ден соолук чыңгылып, Кудай Таалам аркасынан көп хафиз алималардын ата-энесине шүкүр.